беренесине ылайык ошондой Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасы депутаты шайлоо жөнүндөгү мыйзам 50-нчи беренесине мамлекеттик түрдөгү мыйзам жалпы жолдо президенти тарабынан мындай жылдардан бери мамлекеттен сынак берилет. Мына быйыл да ошол өлөктүк бирок биринчи жолу Кыргыз тест системасы боюнча сынактан өтүү маселесин турат. Максат жарандын мамлекеттер боюнча билимди баалоо, объективдүү, калыстуу, тунуктуу ошол эле мезгилде адамдын фактылын катышуунун деңгээлин азайтып жана эл аралык стандартына ылайык билимди баалоонун эл аралык өлчөмдөрү шкаласына ылайык биздин республикабызда кезекти талапкерлер билимди баалайлап жатабыз. Бул өлөктүк 26-сында саат 9-да башталат. График бекиген, анын баардыгы талапкерлерге жеткирилген. Андан тышкары интернет сайтында турат. Андан тышкары биздин мамлекеттик тил кейси сайтында баардык маалымат булактар турат. Ошондо бир күндө канча адам? Күнүнө 4 гана адам алынат. Анткени ар бир тапшыруучуга 2 сааттык убакыт бөлүнөт. Ошондо күнүнө 4 адам алабыз. Анан жыйынтыгын чыгарып турабыз. Жалгыздан кире ошондо? Ар бир кылса талапкер жалгыздан. Канча тур болот? Ар бири 2 сааттан болот. Тур канча тур болот? Иә. Канча этаптан турат? 4 сутек тапшырат. 4 суп тести 2 бөлүктөн тапшырат. Биринчиси компьютер тестирование, экинчи компьютер аралашкан тестирование жана ОЗЕКи жанакылардын баардыгы. Багыш керек экен да компьютер эмес, адам катыш керек. Ошон үчүн эксперттик комиссия түзүлгөн. Канча? 9 адамдан турат. Алар эч кандай суроо бербейт. Тапшыруучуга жөн гана угат. Жанагы рингде көрүп жүрбөйсүздарбы? Боксерлор боксташат го. Алардын калыстыктары эч кандай аралашпайт, тийишпейт. Алар өздөрүнүн баамдоосун гана баасын коюп эле бааларын коюп беришет. Ошол сыяктуу алар өздөрүнүн милдеттерин аткарышат. Андан кийин 4 суроонун жыйынтыгы баардыгы топтоштурулат. Жалпы балы. Анан ошол жалпы бал 4кө бөлүнөт, орток баа чыгат. Ошол